Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын бүгүн биз Суусамыр өрөөнүндө өткөрүп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына бүгүн 29-июнда Суусамыр өрөөнүндө чоң майрам өтүп жатат. Бул майрам белгилүү балбан Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдык мааракеси жөнүндө болуп жатат. Мына ушул мааракеге мына көрүп турабыз. Көптөгөн Каба уулу Кожомкулдун сыйлаган, сүйгөн адамдар чогулушту, чет өлкөдөн келген адамдар да көп. Биз бүгүн дагы бир жолу ушу Кожомкул ата жөнүндө, Кожомкул балбан жөнүндө элге бир маалымат берип койсок деген ниетте чогулуп отурабыз. Бул жерде негизинен Кожомкул атаны убагында көрүп калган жаш кезинде аталарыбыз отурат. Жана ошол ата бабаларынан угуп, Кожомкул жөнүндө уккан баягы куйма кулак адамдар да отурат. Биз ошолорду маекке чакырдык эле, тааныштырып кетейин. Жанымда турган аксакал Бекназаров Токто болот. Кожотай уулу деп коет. Анан биз ал жөнүндө түшүнүк беребиз. Бусурманкулов Жекшен Чал уулу, Жумалиев Шабдан Жаныш уулу, жана Кыйшыков Мураталы, бул дагы Жаныш уулу болуп эсептелет. Менин үчүн бул уулдар жөнүндө айтып жатам. Агана биз толук бир баяндама бермекчибиз. Эми баарыбыз өзүбүз жакшы билебиз. Кожомкул деп укканбыз. Дагы бир жолу ошол Кожомкулдун жасаган иштерин, бул жекеле балбандык эмес, ошол өз элине жашаган эмгегин дагы туура баалашыбыз керек. Кезегинде бул киши жекеле балбан болбостон эл бийлеген, эл үчүн күйгөн адамдардын бири болгон. Мына бүгүн ушул сөздү Мураталы өзүндөн баштасак. Биз Кожомкул деп атабыз. Бул Санжыра программасы болгондон кийин ушу кыскача ата дегенен сүйлөштүрүп келип, бизге жанагы кара булукты сен жеткирсең, андан кийин сөз баштасак. Чекир молдодон тарайт экенбиз да. Чекир молдодон куртка түгөл. Курткадан болсо Кудай берди Аккабак Ыман. Кудай бердиден Кулжугаш Чоро. Бул Кулжугаштын берде айтылып калган байбичесинин атын Күрүчбек деп коет, бирок анын өзүнүн аты Сейнеп экен. Анан бул энеден Кара болот, Шаболот, Жолуке, Койке деген бир туугандар болгон. Экинчи кийинки алган аялынан бул сүт эмген, анан кийин ит эмген. Бизде берде айтыла турган Кара болоттон Кадыржан, Кожотай, Токтогон деген 3 бала. Бул Кадыржандан болсо Жаныш, Чал, Жаманбай 3 бала. Анан Жаныштан болсо Капал, Түлөберди, Сопол. Бул биздин азыркы сөз кыла турган нерсе, сөз кыла турганыбыз бул Сопол, эң кичүү уулу Сополдон башталат да. Анан бул Сополдун баласы Осуке деген болгон экен да. Бул Осукеден 4 бала. Айты, Бошкой, Эсеркеп, Абдырахман деген да. Эсеркептен эле. Эсеркептен болсо Кошуке Чыңгыш деген. Кошукеден Манап, Каба, Осмон, анан Кенжебай деген 4 бала. Манаптан болсо Боку деген баласы бар. Мунун 2 аялы болуп, булар болсо балдары Чүйөрөндө турат. Ал эми Кабадан болсо Кожомкул, иниси Бектурсун же болсо Мокотай деп коет да. Эми ушул Кожомкулду айтып койсоң, канчанчы төрөлгөн киши? Кожомкул 1888 жылы төрөлгөн деп айтылат. Бул жасма булактарда жана архивде. Каза болгон жылы 1955 жылы. Бул болсо ушул азыркы Кожомкул айылында коюлган күмбөзү бар да ошол жерде. Ата, мына биз Кожомкулдун ата тегин чыгарып келдик. Кожомкул деп атабыз. Мына сиз Кожомкулду көрүп калдыңызбы? Кожомкулду көрдүм кичинекей кезегимде. Окуп жүргөн кезегимде 43-жылы
noyabr ayında beşimde gelip kaldı Çolpankul деген atabız var ile. Oşanıkına gelip kaldık, astına kısты koyuverip, artına kalık, uluken kalık girdi. Anlayın Kocamkul girdi. Özü çoğun somkel kişiken, eşikten enkeyip bari ona girip gitti. Anan oturdu. Oturganda yine kalıktın şöyle bir yarım metrede turdu. Oturup turdu da. Ana kız olsa arcağında oturdu. Anan oşanın tamak içti. Bosa koyup verdim, darı bosa. Anan yiyin tamağını verdik, batasını verdi. Anan yatkısıp, anan ertemeden gel aylan. Bu kişiler de atkası koy dedi. Anan ertesi anan bayağı tamağın bosasını içi varıp atkasıp koyduk. Oşanın menen Jungalga gitti, iş güreşine. Anan Toğuken'in kızı bir ayalmadan güreşip, alay aytkan iken bugünle güreşer dese yığıp koyup, ayal çıkmay, baygesin alıp gelgen iken Toğuken'in kızı. Al kişi abdan çoğun, sandarı, bulçunları çoğun, kolları uzun, yalan salası 20-30 santimetre. Anan o geldik, gelip onun keyin oğrup atkanken gördük. Görsek durdu, çayın verdi, söyleşip oturduk. Anan acar dedi, oğlun da içip geliptirsin, bir koz soyup vereyim. Sizden böyle kozu geçilen dedi. Görse bizke jeste olotken. Jeste olotken, anan apam ayadığı, anayadığı soydurbay koydu. Ömürtaylıkında koy soyup atat, o şeyaktan yerbizdi. Anan aşağı gördük. Anan komusu var iken başında, çert etiken, oşa ol bur, çoğun, devusunda durmanda tümüle, ukmuşta da göründü. Benim Cenab-ı Aksakal'ın sözüne koşumçalap koyayım. Kocamkul Aksakal benim, Kocamkul Aksakal'dı men kiçinekeymen bir göçüp birge çoğmayıp kaldım ıskası. Jaylo'da da bir bolçubuz, kışto'da da bir bolçubuz. Ya kişinikine konoga emeler gelçi olsa, alargana çoğdor gelet Jungal'dan, Jungal rayandan. Alar Jungal'dan gelgen çoğdor emelerine biz barıp gelip bayaklarga konoktorgo su kuyup attарын jaylap albakta maşine degen jok büt at menen gelet. Anan at jaylaganga anın özünün bolgon ele bir ele Muhtar degen balası bolçu anысы директор школ үйгө туруп айтчыдыгында үйгө туруп айткандан кийин эле баягы кошуна тургандан кийин биз жардам берчүбүз ал кишиге. Анан ошол киши менен неметип көпкө мен ошол ар бир жайлоодо да ошол бир жака жайлоого бир башка бир чүйдөн ашып келген туугандарга барса дагы Кожомкул Аксакал айылда аксакалдардын баарын чогултуп алып, ой баланча туугандар келиптир. Деди Балыктыга, Караколго, менин Сөөккө ушуларга келиптир. Ошолорго барып учурашып келели, балда Кудай ургандар жүргүлө. Bir жылдан бери азыркыдай телефон жок. Bir жылда bir көрүшөт. Bir жылда bir көрүшсөк, барып ошолорго барып учурашып келбесек уят болобуз го. Жүргүлө деп ошол айылда аксакалдардын баарын чогултуп алып, кетери эле 2-3 күн жүрүп ошол тиги башынан кыдырып, аягына чейин бул эмеден келип, азыр Карабалта азыркы түнөлдөн берки ошо туугандардын алда биздин туугандардын көбү чүй жаттырапта болчу. Анан ошолордун баарын учурашып алып 3-4 күндө келишер эле. Анан ошондо баягы Кожомкул Аксакалдын аты менен, тияк биягы менен, бүт даңкы менен ошол сыйлашып, сый көрүү, эме көрүп, баягы илгерки сыйлуу келчү да чындыгында. Азыркыдай бири-бирибизди бүгүн көрсөк эртең тааныбаган заман жок болчу анда. Бүт ошондой элдин баары ошондой эле. Анан ошондо келип эметкенде ошо жүгүрүп барып аттарын алып байлап, аксакалдардын бүт ошол эмелерге баарына бирдей карачы илгерки эл. Балдары сенин балаң, менин балам жок болчу. Кудай мына ошол рызкынын аягы мына ошол заманга жеткирди чындыгында. Илгери ушундай заман болчу. Мына ошонун аркасында ошол аксакалдын анан кийин ошондо отуруп, ал кишинин жанагы бул киши жалаң эле балбандык эмес өнөр эмес, бул эмеде өкмөттө айыл башы, сельсовет, секретарь болуп иштеген киши. Мына биздин мына Эки Асыркы Жайыл районунда иштеген бул киши. Мурун аксакал болуп. Мен угушум боюнча да мен аны көргөнүм жок, анын бала кешим. Айтылган боюнча ушул мен а кишини ошондон эметем. Анан ушундай кишилер атактуу абдан. Бул кишинин аты өсүн коюңуз, атын эле кишиге ат көтөрө алгыс киши эле чындыгында. Анан ушундай эметип ошону менен жүрдү.
ал аксакал ушул эми ар бир жер элдеринде бул аксакалдын жанагы жумгалдан тиги чоңдор келип конок болгон убагында конок кылып тамагын берип бүт жайлап эметип тургандан кийин бир балдардын жумушу болуп калчу болсо баягы өкмөт убагы жаңы уюшулган убак жетишкени бар жетишпегени бар ошолордун баардыгын эметкенде баягы кемчилдигин айтып келишет да райондо мен отчетумду албай койду тигини албай койду муну албай койду деп балдарга кеп кылат да ошондо ал аксакал арыстанып келгенден кийин жана тамак ашты берип бата кылып суу куюп анан жөнөп кеттикке келгенде анан ошондо сөз баштар эле ой балдар могуреки оң жагына отурар эле баягы биринчи чоң оң жагына отурар эле такай ошол балдар бир жумуш болуп атат баягы биздин балдар барып отчету өтпөй калды анан тигүүдөй эле келишти балдар ушуну бүтүрүп койсоңор болот балдар десе дечиле анан ой аксакал ал өкмөттүн жумушу да болбогон жумушту коюңуз ал өкмөт аркылуу бүтөт аксакал ал жөнүндө киришпеңиз анда болбой калган жумуш турбайбы деп мына аты жогу менен бармагы менен могу жерден акырын кысаар эле ошол жерден ошонткенде эле жанагы аксакал ой кокуй аксакал тамашаны билбеген кокуй аксакал ой деп эле эмилеби биз чындыгында бирдеме менен сай бисек да андай кокуйлабайт эмиле минтип эле акырын ушинтип коет ой давно бүткөн жумуш аксакал ошону капра эң быча тамашаны билбеген кокуй киши ойроной бая эле ошентип койбойсуңбу деп отуруп калар эле анда болуптур деп анан анда кеттик жүргүлө деп анан эшикке чыгып мен болсо эшиктеги башкаларын аткарып аттан эметип анан тиги кишинин атын кармап ой балам бери тарт бул кишиникин деп ал кишини өзгөчөрөөк эметер эле да аксакалын анан алып келем анан аткарып болуптур абдан жакшы иш баштап кылып кеттиңиз жанагы балдардын арысын бүтүргөнүң абдан жакшы болбоду жолуңар шыдыр болсун эми деп атчан келишер эле да алар ат менен ошондо ошентип айтар эле анан бул кишинин ошолондо суроо берер эле тигил аксакалдар келген чоңдор аксакал бизди ат көтөрдү дейт бул кандай жумуш деп ошентер эле анан бир мындай көтөрүлүп айтуунун ордуна биз болсо кошумча кылып айтат элек го ал киши ылдыйлатып айтар эле ушул күзгө жуук чүй тарапка барып агыйын туугандардан анча мынча эгин чогултуп алып артып алып жармачыраак тай эле ошого артып алып келатсам белге жакындаганда мындай эле асыраак эле калганда деп ошентчү жүрүңкүрөбөй келатат байырган кой түшүп алып ушуну эметип жүрбөй калгынча деп ушуну мен кичине белге кичине жардам кылайынчы деп мына чапандын этегин момундайынан кармап басмайылдан кошо кармап колтуктап чыгыптыр колтуктап чыккам анан ошону кудайырган артымда бирөө келат деле бала кезим атын деле айтты эле ошол анан унутуп калыптырмын ошол киши ошо келат деле кудайырган ошол эле анан кийин белден атын көтөрүп чыгып кетип калыптыр деп кылып алды ушинтип эле эметип алды деп эле ушул жайбыйды кудайырган ушул менин ат көтөргөнүм ушул анан ал киши айтар эле айтып мен аны эс осурган жокмун баягы аталарыбыздан дегенмеден мен да артынан келаткам дейт артынан келатканда эле бир эле атчан киши келаткан дейт алдымда анан атчан киши келаткан белге жакындаганда эле ат жок эле талпыйган эле чоң ис түшүп калды жөө кишинин иси эсим чыгып кайра кайта турган болуп нечен жолу олугуп бастырбайт күтүп туруп Кудай сактасынчы койчу деп анан тобокелге салып бастырып белге чыгып ылдый эңкейип келсем атын жетелеп алып Кожомкул аксакал келатыптыр деп айтчу эле деп ошол кишилер азыр ата бабаларым муну өз оосуна укканым жок чындыгы анан Кудайырган ошол эле ат көтөрдү кылып алды деген сөзү өзүнүн оосунан уккан сөзүм да мен мынакей Шабдан аксакал мына жекшен аксакал айтып кетпедиби жанагы килейген из калыптыр деп мына сиз ушул Кожомкул балбандын 130 жылдыгына ушул ойдон тоодон дейбизби элден сурамжырап жүрүп баягы көтөргөн таштарын жыйнадыңыз бууреки музейде турганын баягы өлчөдүңүз баарын өлчөп жүрөсүз иштеп жүрөсүз өз көзүңүз менен көрүп өз көзүңүз менен ташыдыңыз айтыңызчы мына бул аксакал айтпадыбы өтүгү килейген өтүгү экен деп ушу өтүгүн азыркы эсеп менен кандай экен эми бул Кожомкул атабыздын өтүгүнүн изи деп бул Жумгалда музейден алып келген экен
Азыр жанагы музейде 130 жылдык тоюна карата турат, музейдин алдында турат. Биз ченеп көрсөк, узуну 39 сантиметр болду. Туурасы 14,5 сантиметр болду да. А бирок баягы буну 52-нчи размер деп коет, бирок размерди бөлөкчө жол менен айтылат да. Аны мына турат, музейде турат, орду бар ошол чын, атабыздыкы чын экен да. Эми мен бул Кожомкул атабызды мен 5 жашымда каза болгон экен. Мен өзүм көргөн жокмун да. Бирок ушу Кожомкул атабыз жөнүндө, Санжыра жөнүндө кызыгып, бирдеке уксам, жазып алып, газет журналдан ушинтер элем да. Анан бир бул Төлөмүш уулу Андеке деген бир атабыз бар эле. Ошо кызматчы болуп жүргөн илгери баягы убакта. Аны ошол атабыз айткан. Мен дейт ушу Кожомкул ата менен келатып, тиги эмеден Фрунзеден бул ырбаатчы кочкорун айланып келер эле. Анан сурадым дейт, ой ата, ушундай сөз айтат. Сиз бул көтөрдүңүз беле жылкыны деп сурадым дейт. Анан ошондо айтты дейт Кожомкул атабыз. Балам, бул Ойгаяң деген жайлоо бар. Ошо Ойгаяң жайлоосунан жазында келатсам суу кирип аткан экен дейт. Анан ошо Ойгаяңдын куйганда суу кирип атканда карасам атым көтөрө албачудай сезилди дейт да. Анан ушу ойлодум дейт, бул ат жыгылып калат го. Андан көрөк мен атты көтөрүп алсам, салмактуу болуп суудан акпай өтүп кетебиз го деген ой менен баягы минип келген атымдан анан кийин көтөрүп алып, ялла деп көтөрүп өтүп алып, суу кирип атат дейт, момунда кыпкызыл болуп агып атканан көтөрүп суудан чыккандан анан минип алып бастырып айылга жүрө бердим деп айткан. Өзү айткан да. Анан бул жумгалдык бир тааныштар айтат. Мен байкем дейт, илгери шофер болгон дейт. Анан тетиги Миңкуштан Кабактан көмүр ташыганда бир орус жигит бар экен да, жаш, аябай зор адам, зор шофер экен да. Анан ошол жана Аралда столовойдон тамак ичет экен, Кабактан, тияктан. Анан ошондо столовой барганда эле кезек күтпөй эле жөөлөп, ушинтип эле кетип, нарыбас жөөлөй берчү экен да. Анан баягы айтышты дейт, биздин Кожомкул деген атабыз бар десе, колду шилтеп койгон экен дейт баягы орус жигитчи. Анан бир убакыт, бир жарым 2 айда баягы Кожомкул атабыз ошол Аралда, Арал деген Жумгал менен Суусамырдын ортосунда да, ошо столовойго токтогон экен. Отурганда баягы шоферлор чогулуп келип, ата, могу жерде бир зөөкүр чоң орус бар. Ушинтип эле бизге ордукту көрсөтүп атат. Анан сизди айтсак эле унчукпай колун шилтеп койду дейт экен. Тоотпой койду. Анан ой антургур кайда экен деп айткандан булар чогулуп барып жабырап эшитип келиптир. Мына Кожомкул келди десе, анан баягы орус зор дейт, ушундай зор, бою да, туурасы да келген дейт. Анан келип эле здравствуй деп колду сунганда эле атабыз кичине эле мындай эле кармап койсо керек дейт. Чөгөлөп тизелеп отура калды дейт баягы орусча. Мына ошондой анан жыргап калбадыкпы, кенен айдап столовойдон да тамакты жакшы ичип калдык деп айтты эле деп ошонусун уккам да, ошо кызыгып чогултуп жазып эме кылар элем да, ошол экөөсүн уккам. Жакшы. Шабдан аксагал, мына биз азыркы учурда деле көпчүлүктө талаш маселе болуп атат да, чынын айтыш керек. Мына биз көптөн бери сөз кылып атпайбызбы? Бир аз талашыраак болуп турат да. Мунун бою канча болгон, салмагы канча болгон? Муну 2-3 вариантын айтып атышат. Ошондо аныктап келгенде кайсынысы чындык болуп атат? Бул жана килейген орустан да баягы чоң болуп атпайбы мындайча айтканда? Эми бул Кожомкул атабыздын бою мындай айтылган менен баланчанчы жылы, баланча күнү, баланча деп тартылды деген бул эмеде жазууда жок болуп атат да. Жана талаш болуп аткан ошондон болуп атат. Анан тиги 2 метрден ашык дейт. Салмагы дагы 160тан дагы өйдөрөөк деп айтылат да. Анан эми бул көп жерде айтышат, илгери Кетмен төбөнүн базарына барганда, Суусамырдан мал айдап барганда, ошол жерде базарда миңдеген кишилерден көрүнүп турчу дейт. Момундай эле, могу төшүнөн өйдө 1000 кишинен көрүнүп өйдө чыгып турар эле деп айтат да. Демек бул Кожомкул атабыз деле ошо жанагы 2 метрден өйдө болгону, салмагы болгону туура эле деп ойлойбуз да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин могу жылы, могу күнү момундай тартылган деген таппай атабыз да, болбой атат. Архивде деле эмеде ар кандай божомолдор болуп, ушуну сурамжылап, изилдеп эме кылып жүрөбүз. Бул ишини мен жанагы ошол жөнүндө мен бир жанагы боюнун жанагы салмагынын эметилбей жаткандыгына мен бир баягы бала кезимдеги мүнөздөмөмдү берейин.
ушул эки жака чыкканда учкаштырып аларла кишибеди. Ошондо учкашып баратканда бөктөрүнчөк аттын артында. Бөктөрүнчөктүн эмесинде ошондо отуруп баратып мен артынан туруп алып, шумамдай далысын ченерилем. Эми ошондо деле мен бир 12-13 баламын. Анан ошого турганда боюм тебет айынан ашчу эмес. Мен деле бойлуу эле бала болчумун. Ошондо мен жана атка отурган, эрдеги отургандан өйдөгүсү менин боюман өйдө турчу. Ошондо. Анан жана момундай ченегенде эки далыга мен колум эки далыга ара-караң жетчү. Эки далыга. Ошондо ал киши айтып коёр эле, "Ой бала, экети ат ойдоп кетсе, түшүп калып жүрбө, жол жүр" деп гана коёр эле. Катуу айтканы ошо болчу. Катуу айтчу эмес. Мен ошо жанагы эмге сөзүнө кошумча, жана салмагына кошумча, анан аны өзүңөр да мындай тартып эмелип салмактап эметип көрөрсүңөр, бою ошондой эле. Эрден өйдөгүсү менин боюман, ошондо мен 1 метрден ашыгыраак бала элем. Анан бул бут жагы Кудайга шүгүр эле узун эле болчу айла, аягы деле 2 метрден ашык десе эч ким жаңылышпайт. Мен бул жөнүндө абдан гарантия берем. Ал киши менен чындыгы кичинекей мен Билесиз, биз чоңойдум, колудан чоңойдум чындыгы эметкенде. Тамагын иштим, үйдөн эне табыз тамакты берди, тырнакай келип ишчи. Асыга сизге суроода. Бул өзү кожом бул элге таанылып, элге эле эмес казак элине таанып калган киши болгон. Бирок ошо өтө жөнөкөй киши болгон дейт. Көпчүлүк менен тамашалашып Анжиян арка бөтеле бул таанылган киши. Ошо жагыңа да барып күрөшүп, 100 төө сайган жерде бир төө алып келген, барысы бөлүп кетишкен илгери, чоңгор. Анан мына ошондой бейли абдан кенен, кат айтпаган, бир жери эмесе дагы сөкпөгөн, тилдебеген, бир ушундай киши экен да бири. Азыкан өзү балбан киши болгон. Чөпкө айдаганда кетип баратканда Кожомкулдун бутунан асылат, чапканын асылат. "Ой балам, кой деп өзү кемеңгер киши экен. Тийгиси келген эмес экен. Анан кетип баратып уса болгон бу. Мына караколдун суусуна жеткенде кармак алып туруп, кезигесинен кармаганда бакырып келген көчүм коку чыгып кетмек болду деп. 1 ай суу ичип, айгып, 1 ай суу ичкен экен, чөпкө барбай калыптыр. Мына ошол абдан салкар киши. Ошонун менен кармашам деген тигинин акылы жок да. Акылы жок, баягы балдар менен, чүк ойногон балдар менен кармашып жүрүп, ошо Кожомкулга тең боло алабы? Бизге ошо тиги балдар баарысы тиги Ойгайынга чөпкө барат. Менин Карабек кайнатам болуп 15 бала чөпкө барат. Ойгайыңда чөп чаап, анан бүтүрүп 1 ай жүрүшүп келатат. Келатканда Кожомкул могу сандай кайыңды, сандай талдарды өгүсүнө басып алып, түбү менен жулдуруп келатат дейт. Бу кожокем эмне болду? Бул бир эмеси бар го. Мунун букасы тиги Тишинейдин белинен көтөртөбүз деп келатабыз дейт, өзүбүзчө күңкүлдөп. Анан келатып анан айттык дейт, "Кожоке, сиздин күчүңүздү көрдүк. Эми бир күчүңдү көрсөткүңдөр" дейт. "Эмне болуп?" "Алда букаңды көтөрүлгүңдөр" дейт. Ой арбакта. Макул деп күлүп, арканын bir yerге салып туруп, астынан алып туруп, көтөрдү дейт. Көтөргөндө буту тыбырап, 4 буту тыбырап эле калды дейт. Буттары жерге тийген жок дейт. Ал усун кишинин тиги кыска киши болсо сүйрөлүп калбайбы? Усун кишиден деле буту тийбей эле тыбырап калды. "Ой, тышта. Тыйкырып атабыз" дейт. Ылдый алып келип анан тыштады дейт. Анан көрсө жанагы эме менен күзүндө күрө тиги эңишемин. Анан ошону бир көрсөтөмүн деп ойлоп келаткан экен дейт. Анан күзүндө анан эңиш болгондо ошо тиги думкананан эсти дейт аябай. Аксакалдар чогулуп, "О кожоке, кой" десе да болгон жок дейт. Абдан ысаа болуп калган экен. Аябай эсип, кежигелеринин баарысын эсип, анан мукарчыктарын эсип, анан ошондон кийин анан эс алып жыгылгандан анан кое берсе керек. Шабдан Аксакал.
Бул мына бу атабыз айтып кетти, дункан деп атпайбызбы, балбан. Бул ыза болуп жанагы аксакалдарга баягы моюн бербей жаман эздеп атпайбы дунканды. Мунун бир эмне, бир сыры барбы? Эми бул сырын биздин баягы угушубузча бир убактарда ошо жесте болгондой байланышы бар экен да, тууганчылык. Анан ошол киши дункан айтат экен: кайным, мен ушунча жашка келгени айры төштүн алдында калган жок элем. Мен акыркы күрөшүм мени уят кылба деген экен да, уят кылбай эми жыгылып утулуп бер деген экен да. Анан ошондон макул деп анан баягы мындай кемеңгер, мындай көтөрүлбөгөн, мактанбаган дегендей киши макул деген болуп анан утулуп жыгылып берген деген жери бар да. Анан жыгылгандан кийин анан ошондо баягы алдаганын анан кийим илип барат да, байгени алдырып ийгенен. Анан жанагы ызаланып кийинки анан дагы бир тойдо күрөшкөндө жана баягынын баарын анан эзип аябай кыйнагандагысы ошондон болгон деп айтылат. Ошол улуу кишилер ушинтип айтаар эле да. Кожомкул Аксакал бул өзү абдан ноо, момундай бир эме абдан эч бир ачууланбаган, ачуусу келгенде, эң эле ачуусу келгендеги эмеси ушул эле ойромболой эле тескери жака эле, эл жок жака эле басып алып кете берели эле. Ойромболой эле 2 саны чаап эле ушинтип эле. Аябай ачуусу келген ошо болчу. Анан дагы бир эмесин айтып берейин, жана эл айтып жүрүшөт, бул толуктун белине неме бакан сайган дешип. Эми өзүбүз деле эбебиз менен ойлосок, ташка кантип жыгач келсин. Анан муну айтаар эле. Анан Аксакал. Аксакал ушул мындай бир сөз айтылат деп жанагы келген аксакалды эмелер айтып калды. Кожоке ушуну кандай эметесиз десе. Ал байыргондор ташка кантип эме кирсин. Ушинтип жокчулук найынан Кетментөөдөгү биздин эл чындыгында мурун Суусамыр эли чындыгында Кетментөө менен байланыш болчу. Кыз алышып, кыз беришкен бүт ошоктон болчу. Анан ошондо эметип ар жакка өтүп баратканда Кетментөөнүн бир байы биздин сулуу эме деп коет, ошо жанагы ошо белдин эмесинде ошол жерде отурду эле дейт. Баратканда кымыз ичип өттү элем. Кайра терилерден эме мата сата чогултуп алып көтөрүп алып келесем, көчүп кетиптир дейт. Баягы байдын журтуна келип, эс алып, матага жөлөнүп отурсам эле төштүн түбүндө бир айылдан 5-6 жигит аттанып калды дейт. Эмне каяка аттанды, эмне болду деп эмесем, жакындаган сайын мындай эмелери бузук дейт, ниеттери мындай жөнөкөй эмес, ниеттери мындай бузугураак. Жан айласы кылайынчы деп тиги байдын көчкөн журтунда баканы калыптыр дейт. Кирмегенин башында баканы. Ошону алып жан айласы кылайын деп турдум дейт. Метсе биле келип эле бай теберектеп, эми жигиттер силер 5-6 мен силердин колуңарда кишимин. Эми бирке мындай эмеге күтүп бергиле деп ачуум келип калган, бу кандай састагыраак жер эле дейт. Састагыраак жер эле. Ошол баягы бакады урган экенмин, өзүм да эмне болгонумду билбейм. Эки жагымды карасам баягы балдар жок дейт, карасам жогору чаап баратышат дейт. Ошол бакады урганда састагыраак жери эле, колу беле кармаган жери калыптыр дейт. Мынча болбой эле байдыкына барды дейт, байдыкына барып эле баягы 5-6 жигит кайра түшүп эле, бирөө ат жетелеп эле кайрылды, чаап калды дейт. Анан келип анан кийин кечирип коюңуз. Ушинтип байга айтсак, бай сиз экен, Кожомкул деген ошо турбайбы? Муну алып келгиле, сыйлап эметип турган, анан эртең айылына жеткирип коебуз, айылымына. Бу жерде эле Суусамыр. Да деп анан кийин ошондон эметип түнүс менен коноктоп, чапан кийгизип, эртеси күнү атка матаны жүктөп, айылга жеткирдиле дейт. Анан ошол атты таштап кеткенин, же болбосо алып кеткенин мен ошону ачык айта албайм. Аны калыпты кошкондо болбойт. Мураталы бул атасы деле балбан болгон, өзүң билесиң. Кожомкулдун бир тууганы жана Мокотой деп атпайсыңбы? Ушу Мокотой жөнүндө бир кыскача айтып берсең. Бул Мокотой өзү дагы балбан болгон да. Ошого бир аз токтолуп кетчи. Кожомкулдан Мокотой оорубаса, Мокотой балбан болчу дейт. Деп айтышчу мурункулар. Оорудан Кожомкул Мокотой эме болуп калды деп. Тамагынан бусулуп, киркиреп сүйлөгөн ошондон болгон. Мурунку өткөндө берүүдө дагы айттым эле, мен дагы кайталап коеюн. Бул Жумгал жакта той болуп, элдин баары тең кетип барат, анан ошо
Кожомкул менен иниси Мокотой экөө ошол жактан чөп чапчы экен койгоюң деген жайлоо. Ошондо кетип барат, анан кийин аксакалдар көрүп алып, анан кийин баягы узун бойлуу, шыңга бойлуу болуп тургандан кийин тигине айтыптыр: "Эй, сол койгон качан намыска жарайсың? Биякта той болуп атат, бир намысты алып берсең болот" деп эметиптир да. Анан кийин ошондо баягы чөп чабакты тыштай албай экөө эметип, анан айласы кетип кеңешип: "Кой, бирөөбүз баралы" деп, анан кийин бир тай бука бар экен, ошо тай буканы жыгып алып, 4 бутун жана улактын, койдун бутун байлагандай байлап туруп эле, анан кийин ошондо айландырышкан экен. Анан Экөө мелдешкен турбайбы? Кимибиз күчтүү болсо ошонусу баралы деп. Ошондо Мокотой 2 эле жолу айландырып, анан кийин эметиптир да, эми жашта. Анан Кожомкул болсо андан көбүрөөк айландырып, анан кийин тойго барып, анан тойдон байге алып келген экен да. Анан дагы бир жолу дагы бир атам айтып калчу эле да, ошо согумго союлган барып калсам дейт, бир согумго союлган эме бар экен дейт, торпоктун эти. Ошону жиликтеп отурган экен дейт да. Анан ошо жиликке бычак менен эттерин бөлүп, майлык менен кармап турган тизесине салып туруп, анан мындай тартканда ошо сөөк кадимкидей сынып, 2 жакка бөлүнүп калган дейт да. Эми бул дагы ошо агасы Кожомкул атабыздындай эле болгон күчү болгон экен да, ал кишинин да. Анан дагы бир мен өзүмдүн анда ал кезекте 70-жылдары мен ондорго келип калган бала болчумун. Ошондо өз көзүм көрдүм да. Ал убакта азыр ал кишилердин деле көздөрү өтүп кетти. 6-7 азыркы уракта эмесем бир 35-40тагы балдар экен да. Ошо балдар келип алып туруп, Мокотой аксакал ошол жерде эме бар болчу, кампа. Ошо кампаны кайтарып, колхоздон дарбу, санууларды алып келчи, ошону кайтарчы да. Ошол жерде келип калгандан кийин тигилер айтты: "Моко, бир күчүңүздү көргөзбөйсүзбү, мындай тигиндей" деп эметкенде, ар жакта жанагы чөп чапкан эме бар, машинанын чөп чапкан, ошонун окуп жыгачын чыгарып келгиле деди. Анан Дүйшөкө деген өзүбүздүн айылдагы аталар бар эле, ошо жаш кезеги да, эми ошо теңдүүлөрдү ошо жүгүрүп барып чыгарып келип, анан кийин берди. Мокотой аксакал ошо ийнине салып, 2 жагын мындай теңдеп туруп, ийнине салып турганда, тигилер айтты: "Кана эми асыл кылачы" деп. Анан ошондо 3-3тен 2 жагына балдар колу менен тигини басып, ылдый эметебиз деп эметишти да. Ошондо эми болдуңарбы, эми бекем кармагыла деп туруп, анан кийин айландырып туруп эметкенде 6 жакка кетти да ошо тогунан. Ошо мен өзүмдүн көргөнүм ошол да, бир 10-11 жаштагы кезем да, кичинекей болчу. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына көрүп атасыздар. Мокотой өз аты менимче Бек Султанбы? Бек Турсун. Мокотой деп койгон. Бу да балбан болгон экен. Биз эмне үчүн бул жерде аксакалдарда отуруп атабыз, айтып атабыз Кожотай тукуму, Чал тукуму, Жаныш тукуму деп. Мына Мурат алы айтып кетти. Бул Кара Болоттун Кадыржан, Кожотай, Токтогон деген 3 баласы болгон. Мына ошол 3 баласынын мына урпактары ушул жерде отурат. Бул жекеле Кожомкул эмес, бул аталыктардан да белгилүү эл көзүнө көрүнгөн балбан, баатырлар чыккан. Биз ошон үчүн мына урпактарын келип отургузуп отурабыз. Мына аксакал, сизге кайрылып атам. Сиз Чал тукуму дейсиз, билесиз да. Мына Чал тукуму. Биз жана Кадыржан, Кожотай деп атпайбызбы? Кадыржан, Чал, Жаманбай, Жаныш деп атабыз. Жаныштар мына 2 Жаныштын урпактары отурат. Чал деп атабыз. Чалдын канчасы баласы болгон? Чалдын 7 баласы болгон. Чалдын 7 баласы болгон. Улуу кичисин биле албайт экенмин. Жалпысынан айтканда Солтобой Баян деп коет. Булар биздин улуу биринчи аялдан. Андан кийин Сейит, Бапа, Жакып, Омор, Садык 5 баласы. Ушул 5 баласы. 5 баласынан тараган балдар бар. Булардын дагы эмелерде мына Мамаке деген, мына биз тетиги Жумгалдын эме деген жеринде, тетиги жогу Дыйкан деген айылдасыр. Ошол жерде жашачу экенбиз. Анан ошол жерден баягы агыйын туганча көктары келишпей калып, ошондон экөө Жумгал менен эметип, ошол жерден
Анан ошол биздин мамаке атабыз бияка бизди Жумгалдан бияка көчүрүп келген экен Сусамырга. Сусамырга көчүрүп келип бияка. Сусамырга көчүрүп келгенде ошондо бизде мына жолукке келбей койгон экен. Барбайбыз деп. Анан башкасы келип ошол жерге жайгашып тоосу кийик элиме мындай бир аламат жылдар болуп калчу болсо тоосу кийик суусу балык жашап кетишке мүмкүн деп алып келген экен Мамаке ата. Анан Мамаке атанын баатырлыгы ошол экен, ошентип алып келип алып, анан Жолуккен айткан экен. Келгиле деп да айтпайм, кеткиле деп да айтпайм, келсеңер кабыл алам, келбесеңер ошол жерден бактыңар ачылсын, мен силерге эчтеке дей албайм деп. Акыры келесиңер деген экен да. Деп эме айткан экен, ошол менен гана жүрө берип ошондо Мамакенин мына эмелиги ошол болуп атат. Бизге мына Сусамырга ээ кылган чындыгы биздин Мамаке ата. Садыктан чыккан Мамаке атабыздын баатырлыгы эми эрдиги ушул. Жакшы. Мураталы. Ана өзүң болсо Саяк Урусун китебин жазып жүрөсүң, урпактарыңды барап сурап жаздың. Ушу Мамакенин бир кээ бир окуялары бар. Ошого кыскача токтолуп кетсең. Бул Мамаке атабыз бул азыркыча айтканда патриот киши экен да, бул инсан экен. Илгери биздин чоң атабыз Ыстамбектин Гүлүк аты болгон экен. Ошол ат чабылып, анан ошо биринчи келгенде бул Жумгалдагы Итемгенин тукуму Мырзабек Чойбек дегендер келишип анан кийин атты тартып алып кетет экен. Анан ошондо Мамаке намыстанып, анан кийин артынан барып, анан кийин тигилер силер кандай ушундай бул Гүлүк атты алып кетесиңер деп, анан кийин ошо чепкенин этегин кесип, анан кийин Тебетайдын төбөсүн тешип, анан кийин тигилерди аттан түшүрүп анан келген экен да. Анан ошол коконун эмеси менен байланышып, анан кийин бул Мамакени кармап, анан кийин орго салган экен. Бул жерде Сусамырда Келдей деген жери бар. Ошол жерде орго астырып, анан ошо орго салдырган экен да. Ошо орго салганда ал киши эмесине шымына аттын кабыргасын салып эметкен да. Аттын кабыргасы башка жаныбарлардыкына караганда курч болот экен. Бычактын мизинде болгон эме экен да. Мамаке ошентип орго түшүп, жанагы кабырга менен эмеге чыгып, ошо түшөрдүн алдында өзүнүн жолдошу бар экен, ошо жолдошуна айткан экен, эгерде мен эмеден ордон чыксам, мен болсом эмемди белги берем, көйнөгүм чечип булгалап эметем. Ошол мезгилде суу катуу кирип турган убак экен да. Кайсы суу? Бул Көкөмөрөнүн суусу кирип турган убак экен. Анан ошондо тиги жана чыккандан кийин анан көйнөгү менен булгалап, ошондо чоң бир айгырды менен ошо сууга кирип кетип, анан ошондон алып чыккан экен да. Алып чыгып, анан кийин эми элге айткан экен, эми мындай болуп калды, мындан ары өзүңөрдүн эмеңерди эмете бергиле деп, анан кийин бул чүй тарапка ооп кеткен да. Ооп кетип, анан ошол жактан Жаңгырачкабы? Жаңгарач баатырга барып, анан ошол жактан Жаңгарач аркылуу бул Кокон хандыгы менен сүйлөшкөн да. Сүйлөшүп, анан ошо бул көпчүлүк элдин Сусамырга келип калышы себеби ошол жактан да болот да. Эми бул Санжыраны бул Данапия деген аксакал бар экен, аксакал болчу. Биз да бир кичинекей кезекте көрүп калдык, эшиктин алдында отурчу. Ошо аксакал бул айтчу экен ушундай депчи. Аксакал, сиз айтсаңыз, Мамаке сиздин чоң атаңыз. Бул киши бул Сусамырга элдин келишине баягы чоң салымын кошкон кишилер да, ошон үчүн эл аны сыйлап, эл баалаган. Ушул Мамакенин мүрзөсү ушу Сусамырда дейт, кайсы жерде? Сусамырда мына эки Гөртөр деп коет, суунун арыйышында Жойбектин башына чыккан чоң жолдун жээгинде күмбөзүнүн илгерки тетиги эркечти май менен салган деген туп-туура болсо керек. Мен ушу эми аябай эметем. Ушу кийинки салган бышырган кирпичтердин фундаментинен калган жок. А кишиники бүгүн күмбөзү тадынакка барып сүрөткө тартып эме кылып алса болот. Балдар, туурабы? Ооба, бүгүнкүгө чейин ошол турат.
Но жанагы эркештин майы анан жанагы сарттар ушундай болчу илгери деп бир кеп кылышат, ошо мен ошого абдан ишенем да. Анан бул кишинин баатырлыгы мына Чал Жаныш бир тууган элбиз. А илгери мына бир жер талаш, эме талаш илгери тет ата бабасынан калган эме турбайбы? Анан ошондо а кишинин мына эмелигин айт, жол-жөөктүн ичинин баары биздин чал улуулук экен. Бул адамгерчиликтүү, адилеттүүлүгү ала кишинин илгери кишилердин эмеси сапаты ушул экен. Баарын бирдей көрүп, мына Жаныш туугандар тетигирээк мына биздин Арамса деген жерде жашачу экен. Анан ошол жерден жер берип, эң биринчилерден болуп ошол Кожомкул карапайым киши болуп, Каба атасы ошол жерге жол жүрөктө ошол бирден Жасыркы күмбөзүнүн алдына үй салган биринчиден. Анан Жаныш туугандар ошол жерден акырындык менен эң артында булар 53-чү жылдарда Арамсадан терге чогулуш. Жана айыл 53-чү жыл чогулду булар Жаныш туугандар. Мына Мамакенин адамгерчиликтүү, туура түшүнгөндүгү мен ушундан баалайм да атабыздын эмесин. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына биз бекер буякта Жаныш тукуму, Чал тукуму, Кожотай тукуму деп бекер айткан жокпуз. Ушунун баары Кожомкулдун баягы аталаш туугандары болуп эсептелет. Мына уу чукур эмес деп айтып атпайбызбы? Бул бекер кишилер болгон эмес. Мамаке деген киши кандай Суусамырга баягы өз элин жыйнап, калыстык менен баягы Жаныш баягы Чал тукуму деп бөлүштүрүп, жер бөлүп бергендеги. Ошондой эле бул Токтоболот атабыз дагы Кожотай тукуму. Кожотай дагы өзү баатыр киши болгон. Ошонун үмөт, Оодук, Өмүрөк деген болгон. Ошо Өмүрөктөн калп айтпасам, Зарыпбектен Түркмен Исмаил дейби ушинтип айтылат. Ким ошого токтоп койсоң, түркмен болуш болгон да. Ошо кыскача токтоп койсоң, мунун жасаган иши кандай болгон? Бу жерден айтып кете турган эме Өмүрөктүн 4 баласы болгон да. Адыл, Бөлөкбай, Чыңгыш, Сарпбек деген. Эми биз бу жерден токтоло турган жерибиз бул Сарпбек тууралуу сөз болуп атат да. Сарпбектин уулу түркмен тууралуу болот да. Бул Сарпбекке токтоло кете турган болчу болсок, өзүнүн бир тууганы Өмүрөктүн уулу Адылдын Байсерке деген баласы каза болуп, анан кийин келинчеги бой калат да. Ошондо Сарпбек ошо жеңеси менен тил табышып, анан кийин экөө көңүл болуп, анан үйлөнүшөт экөө. Анан үйлөнгөндөн анын Миңбай, Жүзбай деген жакын туугандары болот. Ошолордон эметип, анан кийин бул Сарпбек чүйгө ооп кетет да, чүй тарапка. Чүй тарапка ооп кетип, бир чүйдөгү Бошкой элине барып анан кийин туруп калат да. Сарпбектин баласы түркмен тууралуу айта турган болсо, ошол Бошкой элине баргандан кийин бул киши тайкелери, түркмендин тайкелери окутат да түркмөндү. Окутуп, орус тили, орустардын арасында жүрүп, фелдишер болот, күрпүлдөктө бул чоңоет да. Ошол жерде фелдишер менен орусча сүйлөшүп, ошо келген кишилердин колдорун кесип алган, колун таңып, анда ошо кандай жардам көргөзгөндөрдү үйрөнөт да, көпчүлүк жардамдарда. Үйрөнүп ошентип жүргөндөн кийин бул эмеде Жумгалда Кызылой элинде бул кичи Суусамырда баягы Мырзабек, Чойбектердин эмелери жүрүп аткан убак экен да. Ошондо Миңбай, Жүзбайлар өздөрү барып, анан кийин Сарпбекти алып келет Кызылойго. Кызылойго алып келип, Сарпбек болсо күнүгө эле ат минип алып анан кийин кетишкен да топко. Эл чогулуп сүйлөшүп аткан жерге. Ошонусун байкап жүрүп анан түркмен айтат экен да, топко мен да барсам болобу деп. Кийин ошол мезгилде макулдап ээрчитип алып барса, ошондо орустун салык ала турган кишиси келген болот да. Ошондо баягы көпчүлүк аерде кыргыздар орусчаны билген эмес да. Түркмен барып анан угуп турса, ошо салыкты кандай кылып чогултуш керек, ошо жөнүндө сөз болуп атыптыр да. Бу жерден мага мен сүйлөсөм болобу дейт да, орусча сүйлөшүп деги орус. Кийин сүйлөштү экен. Кызыл уукка эме барбы дейт экен, салык. Кызыл уук деген бул жаңы үйлөнгөн балдар экен да. Жаңы үйлөнгөн балдар. Анан жок, ала жаңы үйлөнгөндөргө салык жок деген, анан баланча деп эмелерин баарын тең эсептеп,
түтүндү эсептеп анан кийин ооз экиле чыгарып туруп анан момча болот деп айтканда тиги орус болсо таң калат экен да, муну кандай кылып сен эсептең, анан өзүнүн чотуна салып эсептейт экен, эсептегенде туп-туура чыгат да. Мына ошол эмеден кийин ушул элге көрүнгөндөн кийин бул байзакка катчу болот экен. Анан бул Тооке байжакабы? Тоокенин уулу байзакка катчу болуп, анан кийин бул суусамыр болушун берип чыгат экен да. Байзак кийин картайган кезегинде анан түркмөнгө болуштукту берген экен. Мунун түркмөн эч убакта баягы союз убагындагыдай айтылгандай бул эзүүчү таап, андай мындай деген эмелери айтылып кулакка дагы кесилген да бул. Кулакка кесилип сүргүнгө барып келген киши. Сүргүндөн келип байманаптарга дагы байманаптар деп айтылып, ага дагы каршы болгон көп эме болгон да. Ошол себептен бул азыркы бул абыланын ичиндеги жыгаштам деп коет. Ошо жыгаштамга келип анан кийин баягы эгерде өлүп калсам сөөгүмдү бул самырдын ичине алып баргыла. Ошол жерден эгерде менин сөөгүмдү алып барсаңар эл болсо чачылбайт. Баарыңар тең ушул эме болсун, чогуу бир жерде бололу дегендей эмени өтөт да. Кийин Тимбол жана Эсенкул деген өзүнүн жакын туугандары ошо каза болгон убакта бели жабылып калып, кары болуп, анан бияка алып түшүрө албай калып, анан кийин ошо жыгаштамга коюлган да. Анан кийин бул түркмөндүн дагы бир эрдиги десек да болот да. 16-жылы үркүн болгон убакта бул киши ушул жерде сары орус, кара орус деген эки орус келип бул сууну ченеп, жер ченеген ченеп жүрүшүптүр да. Анан ошо орустарды тиги чүйдөн ушундай эме болуп атат деп, анан кийин орустарга каршыбыз деп, анан кийин тигил экөөнү өлтүрүп коет экен. Өлтүрүп койсо, өзүнүн кичинекей кызы бар экен. Анан ошону дагы келе туруп эме болбосун, өлтүрүп койбосун деп, анан түркмөн киши жиберип туруп ошол кызды алып, өзүнүн кызы менен бирге бактырып, анан кийин тиги эмеге барганда Жумгал жактан келаткан орустарга барып алдына ак желекти көтөрүп барып, анан ошондо жанагы айтып экен да, ушундай биз болсок бияк тынчпыз, биз болсок орус эмесине каршы эмеспиз деп эметкенде орустар ошо сурайт экен да, бул кантип сен эме кыласың, далилиң барбы дегенде ошо жанагы кызды алып барып анан кийин сурайт экен да, ошо кыздан. Кызды сураганда кыз айтат экен да, булар болсо тынч, мынакей биз менин аман эсенмин, ушундай жүрөбүз деп, анан ошентип бул үркүндөн Сусамыр элинин баардыгы, жалпы Сусамыр элинин баарын тең аман алып калган. Качырбай аман алып калган дейсиң. Аз убакыт болсо дагы мен ойлойм элге көбүрөөк бир Кожомкул тууралуу, жана биз айткан Кадыржан Кожотай урпактары тууралуу да айттык, кошумчалап кетти. Бул баягы жекеле Кожомкул эмес, Кожомкулдун жакын туугандарынын арасында белгиш чыккандары болгон экенин мына белгилеп атат. Азыр дагы эми ушул жерде мына биз көрүп атабыз, Кожомкулдун 130 жылдык мааракеси жакшы маанайда өтүп атат. Бул жерде ушул Кожомкул жанан урпактарынын биримдиктүү экенин мен көрдүм, көчөтүп койду да. Сиздерге рахмат. Маек куруп бердиңиздер. Мен ойлойм, эл көргөн эл толук туура түшүнөт болуш керек. Иштериңизде ийгилик болсун. Дайыма жакшылыктарда көрүшүп жүрөлү. Сизге дагы рахмат, сизге да рахмат. Ушу бизди чакырып, сыйлап, ушундай алганыңызга рахмат. Ыраазыбыз. Эскерип, ушун тияктан келип, барысын уюштуруп, жазганыңа чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжира программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.